Оштун, Баткендин, Жалал Абадтын эркектеринин 30% аябай начарсыңар да. Кыздарды бузганга даярсыңар. Бардык жакшы кыздарды аракет кылып алдап, мен сени жакшы көрөм, менин чырагым, бутуңду жерге тийгизбейм, сендей аялым болгондо мен деген момундай жашамакмын деп көздөрүң тим эле фонардай дейт экенсиңер. Ошентип алдап, кыздарды эптеп, бир кафеге алып берип, тамак аш алып берип, андан ары эптеп ичирип барып жатасыңар. Жатып бүткөндөн кийин экинчиңерге чаласыңар. Эй дос, мен мондой менен жаттым, момундай тигиндей деп. Өзүңөр эптеп кыла албайсыңар. Аз келгенсип, ал досуңар эптеп алдап аны жатат. Ошентип экичөөлөп жатып алганыңар аз келгенсип, бети жокторчу бузуп. Анан аны жалап дейсиңер. Туурабы? Анан аны жалап деп аны да тоготпойсуңар. Дагы бир маселе, бизге окшогон кыздар бар. Силер менен жатпай койгон, силердин алдаган сөзүңөргө ишенбей койгон. Жакшы кыздарды буза албай калсаңар, сен деген кебетиңи кантет, капатаң суукка сени ким алат эле? Сени бир 5-6 саат бүтүрүп койгонда, сенин базарың бүткөндө, ошентсин ушинтип жүрөсүң да деп аларды дагы жөн койбойсуңар. Силергечи жатып бергенди жалап дейсиңер, жатып бербегенди капатаң суук дейсиңер. Сени итам абайт, сага бир жерим турбайт дейсиңер. Өзү негизи турбаган жериңерди ушинтип айтасыңар. Ошентип отуруп, оштук жигиттер, өзүңөр бир Кудай урган бирөөнү аласыңар. Өмүрүңөр эптеп өтүп кетет. Жарымына көтүңөр иштебей, жарымына башыңар иштебей өтүп кетет. Жаман көрсөңөр жан башыма. Антип кыздарды буза бербегиле. Ошто 70% кычыраган жигиттер бар. 30% боктор, не только оштуктарды, не только баткендиктерди, не только жалабаттыктарды, оштуктар дедиртип 7 миллион кыргызды шерменде кылып тасыңар. Бетиңер бет эмес, силердики бетиңер дегенчи, бир Кудай эле көрүп турат, бир эшектин бети болуш керек, уяты жоктор.